Сөз Шабданов Радик, регламентті сақтасаңар, чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин демилгениңиз менен антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлүп, курамы жана жобосу бекиди. Бул демилгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол курамга биз дагы киргенибизге ыраазыбыз. Сиз бийлик башына келгени коррупцияга аеосуз күрөш жарыяладыңыз. Буюрса жемишин берип жатат. Мындан ары коррупциянын алдын алуу жана анын себептери менен күрөшүү максатында жарандык коом, илимий чөйрө, мамлекеттик органдар жана ишкерлер менен тыгыз иш алып барабыз деп ишенебиз. Биз кеңештин мүчөлөрү сиздин демилгени колдоп, күч аракетибизди жумшап, шайлоону таза өтүүсүнө өз салымыбызды кошобуз. Сунушталган концепция туура деп ойлойм жана колдойм. Кеңештин ишин жакшыртуу максатында жарандардан келип түшкөн кайрылуулар, сунуштар жана ошондой эле сот, прокуратура жана мамлекеттик органдардын ишиндеги акыйкаттык ачыктык болуу үчүн кеңештин жумушчу топтору түзүлсө деген сунуштарыбыз бар. Ар тармактуу иш алып баруу үчүн кеңештин мүчөлөрүнө жумушчу топтору жетектеп иш алып барып, сунуш беребиз иш алып баруу үчүн. Жана төмөндөгү жумуш топтор түзүлсө, сотторду тандоо кеңеши, соттор кеңеши, жогорку сот жана жергиликтүү соттор менен иштөө үчүн, башкы прокуратура жана күч органдары менен иштөө үчүн, БШК жана анын органдары менен иштеген жумуш топ, министрлер кабинети жана мамлекеттик органдар менен иштеген жумуш топ, жогорку кеңеш менен иштеген жумуш топ, жергиликтүү бийлик жана жергиликтүү кеңештер менен иштеген жумуш топ, Улуттук банк, эсептөө палатасы, каржы жана экономика министрлери, финансылык чалгындоо кызматы жана банктар, микрокредиттик уюмдар, жеке ломбарддар менен иштеген жумуш топ. Жумуш топтор жарандардын кайрылууларын кеңештин секретариатынын аймактык өкүлдөрүнө келип түшкөн кайрылуу арыз сунуштарды кароого тийиштүү. Ар бир жумушчу топ кайрылган тарапка мыйзамга ылайык келген тартипте жооп бериш керек. Эгер жумушчу топтор карап жаткан кайрылуулар, сунуштар мамлекеттик органдар тарабынан, сот, прокуратура жана күч органдары тарабынан тийиштүү деңгээлде акыйкат, мыйзам чегинде чечилүүнүн аракети көрүлбөсө, жумушчу топтун тиешелүү сунуштары менен маселе Кыргыз Республикасынын президенти антикоррупциялык кеңештин төрагасы Садыр Нуркожоевичке билдирилет. Жумуш топтордун ишин алып баруу үчүн кеңештин мүчөсү катары сиздин кеңештин тапшырмаларын талыкпай так аткарып иш алып барабыз деп ишендиребиз. Дагы бир жолу сунушубуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, алдагы максаттарды ишке ашырууда сиздин тапшырмаларды, кеңештин чечимдерин аткарууда маселе келип каржыга такалат. Кеңештин секретариятынын аймактык райондордо, шаарларда өкүлчүлүгүн жана жумушчу топторунун чыгымдарын ойлоштуруп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Артур Ташибеков, сиз